Саламатсызбы? Кандайсыз? Ден соолуктуңуз жакшыбы? Салкын эже өзү 4 бир тууган, томоло жетим. 8 мартта 2026 сиз мага келип кайрылгансыз. Ошол жер тилкеси боюнча айыл өкмөтүн ала албай атам деп, ошол боюнча сиз кененирээк айтып бересизби? Азыр кандай болуп атат? Биз ошо кайрылгандан бери деле эч кандай эме да жок, сурашкан да жок, эч ким эчтеке деген жок, билинген да жок. Баян деген тиги эжекеме инвалидность боюнча дагы тиги жер тилкелерин бөлүп атыптыр дегенден бардым собраниягачы. Барып, анын документтерин алып дагы айыл өкмөткө кирдим. Кирсем силер по очереди эле аласыңар дебедим беле деп ошентип эле койду. Мурдакысында биз деген акимге чейин барганбыз. Жанагы соттун прокуратуранын решениясын алып алып барсак деген эме бул кыз бала турбайбы, эме турмушка чыгат да дейт да, эми кыз бала болгондо деле жерин алыш керек да. Ал деген өзү томоло жетим болсо, ошо эме буга положенный эле жерди сурап атабыз. Мамлекеттен тиешелүү эле томоло жетимге берүүчү эле жерди суроп атасыз. Анан мына айтыңызчы, сиз азыркы учурда бул үйдө ким менен турасыз жана ошол жер тилкесин мамлекет сизге, айыл өкмөтү берсе, аны менен сиз эмне кылайын деген оюңуз бар? Биз деген жер тилкесин берсе неме кылып, хотя бы деген үй салып берели деп атканбыз. Өзүнүн дагы тиги жанагы акчасы бар экен. Ошондо 500 миң жана томоло жетимдерге бериле турган акчасы бар экен. Ошону эметсек дагы фундамент коюп, үй салганга жардам берели деп атканбыз. Биз бул ушул үйдө деген азыр деген баарыбыз ушул жакта жашап атабыз. Канча адам? Эме менден кийин эжекем бар, анын инвалидности бар, 3 группы. Андан кийин сиңдим бар, 2 баласы менен. Ошондо деген баарыбыз 11 киши жашап атабыз. Эми бул эженин көйгөйү боюнча мен биздин губернаторго жана акимге, Ысык Ата районунун прокуроруна жана айыл өкмөткө кайрылып элем. Өзүңүздөр билесиздер, 7 миллион калкка томоло жетимдер бардыгы 5 миңге жетпеген эле сан. Ушул күндө мына ушул эжекеге, томоло жетим кызга сиздер колдоо көргөзбөгөндө ким колдоо көргөзөт? Биз буга чейин 8 мартта эжеке келип мага Токмок шаарына өзү келип видео обращение кылган. Ошондо биз бул Ысык Ата районунун прокуроруна, зам прокуроруна ушул видеону тааныштар аркылуу жөнөткөнбүз, көңүл буруп карап коюңуздар деп. Бирок эмне себептен ушул күнгө чейин берилбей келет, же болбосо реакция кылбагандыгы тууралуу бизди аябай ойлондуруп атат. Бирок мен ишенем, Кудайым буйрса жакын арада сиздин сиңдиңизге жер тилкесин толук кандуу мамлекет алдында өзүнө берилчү жер тилкесин берип койсоңуздар, эжекеси жолдошу менен бир туугандары биригип, бир кичинекей болсо дагы 2 комнат үй салып, ошол үйдө жашагандары абдан туура болот.